Азыр сиздер Данияр Исановдун «Сары чемодан» аттуу эскирме баянын угасыздар. Микрофондо Эгемберди Бекболиев. «Сары чемодан». Обончу маркум Калмурат Рыскуловка. Жетпеди деп көксөгөн талабына, жан досум кейбегин абалыма. Турар Кожомбердиев. Анда мен өлүм, жашоо, турмуш деген нерсенин өзүн айра тааный албаган аңкоо бала элем. Энемдин кашында эркелеп, өмүрдүн маңызы эмне экенинен кабарым жок кезимде жетилген курак кучагын жая тосуп алды. Али күнчө көз алдымда. Ошол жылы алгач ирет жансыз адамдын сөөгүн көрүп, денем үрккөнү эч эстен кетпейт. 80ден өтүп, чоң атам акка моюнсуна а дүйнө жайга сапар алды. Элеттен тыш, калаада көп кабаттуу үйдөн чыкпай, балмуздак жеп чоңойгон тагдырымды бир жектедим эле ошондо. Коңгуроо шыңгырагандан каалганы ача салсам, атам кашымда ыйламсырап, атамдан айрылдым деп турат. Оозума кеп келбей, аңкайып тура бердим. Аздан соң апам мени жектеп, атаңды кучактап, көңүл айтып койгонго жарабайсың, дейди. Мурда мындай өлүм житим дегенди башымдан кечирип көрбөгөн жаным чын ниети менен кантип көңүл айтат деп мен. Эртеси жеңил машинеде зуулдай айылга жөнөп калдык. Жолду ката атам үн сөзү жок ойго батат. Ар кимибиз өз дүйнөбүз менен алекпиз. Качан гана бала күнүнөн туулуп өскөн өз үйүнө жакындаганыбызда машинени токтотуп, атам апамды тиктеп калды. Анан апам оорулутуна: азыр үйгө өкүрүп киресиң. Муса агаңдын алдына барып кайрат айт, деди. Кантип? Дедим жаным кашайып. Тартынчаак жаным. Акылың ордундабы? Короого ыйлап кирип, агаңды кучактап туруп көңүл айтып кой. Кантип ыйлайм? Ыйлагым келбесе эле ыйлай беремби? Кудай аткыр. Мына эки жака чыкпай, үй күчүк болуп олтуруп, таза жапай болгон тура. Эмне кылабыз? Деди апамдын айласы куруй. Апам менен атам оор үшкүрүнүштү. Унчукпай машинеден түшүп, короо жакка бет алдым. Короодо котологон эл аңкайып мени карап калышканынан оозумдан келмем түшүп, дабдырап туруп калдым. Нарыраак боз үйдөн кошок кошкон аялдардын муңдуу үндөрү абаны жарып, азат бойду титиретет. Муса агам мени көрө сала өңгүрөп кучактап калды. Мен унчукпадым. Балапан кезимден чоң атам мага санжыра жомоктон кеп козгой, адабиятка болгон ышкымды ойготкону менен мындай каада салттан эч кабардар эмес элем. Анын өлүмүнө жаным күйүп түтөп турса да, эмнегедир дендароо кишиден бетер илейип тура бердим. Шайтан баскан шаарың менен шамыран кал. Ооба. Анда мен колун кайчылаштыра суналып, табытта жансыз жаткан чоң атамдын өңүн карап, үрөйүм уча аргыл ойлорго кеткем. Алдыда эмнелер күтүп турат? Келечек. Эртеңки күн кандай болот? Чындап эле ушинтип айланаңдагы баардык жакын адамдарыңан акыр түбү ажал ажыратып коебу? Бул дүйнөң түккө да татыбайт тура деген таризде. Баардыгыбыз бири-бирибиз менен кош айтышчу убакыт, саат келээрин ойлоп, ичим эңшерилди эле. Ошондо өзүмдүн эржетип чоңойгонумду сездим. Арадан 2 жыл аяк баспай, арман дүйнө, асмандан айым кулап, теңдешсиз таянар тоом бурап, апамдан айрылдым. Көзө төрдөн аз мурда, жанын кыйнаган кеселден жарыктык энем, алоолонуп от жалын болгон алсыз манжалар менен менин маңдайымдан сылай: уулум, ар нерсеге даяр бол. Турмуш сен күткөндөй жомок эмес, деди кеберсиген эрди менен жүзүмдөн өп. Ошол саам мен энемди соңку ирет көрүп жатканымды, эми мындан ары мени күндөй ысык мээрими менен эч качан эркелетпесин, мен үчүн күйүп бышып санаага батпасын билген жокмун. Турмуш жомок эмес экенин, жашоо опурталдуу экенин,
enemden ayrılganda bir sessem, keyin çoğu basıp çoğu жүрген жақын құрбымдан ayrılganda bir düşündüm. Жумушта олтургам. Эмнегедир сол көзүм тартат. Туп-туура мындан 10 жыл илгери апамдан айрылаарда дал ушинтип сол көзүм тарткандан жүрөгүм шу дей түштү. Терезеден сыртка үңүлсөм, күздүн соңку күнү айланага бачым эле күүгүм түшүп, дене бойду чыйрыктырган муздак шамал жүрүп жатыптыр. Кетүүгө камырдым. Кашайгыр, Калмурат өлүп алган жокпу? Деген суроо мээме мык болуп кадалат. Өзүмөн өзүм кайсалактап, жанымды коерго жай таппай жаттым. Баса, кече-күнкү анын кейпи бир башкача көрүнгөн. Бир маалда олтурган ордунан шап туруп, кайгыга чөккөн каректери менен тигиле тиктеп, "Мени узатып койчу" деп кайрылып калды. "Үйдө эле калып, чай ичип кетпейсиңби?" деп канчалык жалбарганыма карабастан, таятынан бүткөн көктүгүнө салып, моюн толгоп каршы туруп алды. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы түндө жамгыр жашын тынбай төгүп жатты. Кол чатырды кармаган Калмурат жолдо баратып ачуу үшкүрүнө, "Данияр, асынып өлүп алсам окшойт. Чыдамым түгөнүп бүттү" деди. "Акылыңдан айныба. Сенин алдыгындай обондоруң качандыр бир кезде сени багып аларына ишен" дедим. Менин кебим кулагынын сыртынан өттү. Маани да берип койгон жок. Кайра "Койчу" дегендей кайдыгер колун шилтеп койду. Анан кадамын арыштай, ушундай жашоодо кугурап обон чыгарып жашабай эле койдум. Тойдум" деди. Жолду катар жарым саат аркы беркиден кеп уруп, тамаша кептен сүйлөй, маанайын көтөрүүгө аракет кылдым. Бир аз көңүлү көтөрүлө түштү окшойт. Бир маалда "Мен жөнүндө бир нерсе жазсаң боло" деди. Бири-бирибизди катуу тамашалашкан жаным ойлонбой туруп, "А сен биринчи өлүп көр, анан сени жазам" депмин го кашайып. "Атаңдын оозун урайын" деп арсалаңдады. "Тамаша кеп, сен биринчи ээлүүгө чык, элге эмгегиң сиңсин, жазуу качпайт" десем, ыраазы боло түштү көрүнөт, кудуңдап калды. Эмнеге мынча калдалаңда башыгам? Өзүм түшүнө албай, кыжаалат болуп үйгө кирсем, шум дүйнө, жүрөк үштүкөн кепти үйдө турган Төлөгөндүн жубайынан угуп, безге сайгандай чочуп кетиптирмин. Каңырыш угуп алган жокмунбу деген кыязда "Эмне?" деп чаңырып жибердим. Аркы бөлмөгө кирип келинчегимен "Ушул чынбы?" десем, жаш чайган жүзү менен "Ооба" деп башын ийкейтти. Сыртка кандай атып чыкканымды билбейм. Караңгыда кадамдарым маанисиз туш келди ташталып, өз аягыма өзүм ээ боло албай калдым. Бир убакта эсимди жыя, "Кечир каке. Эгер бизден азайып, көп күнөө кеткен болсо кечире көр" дедим, көзүмдөн жашым шорголоп. Биз турган үй агасы Гүлмураттын үйүнө жакын эле. Калмураттын буюмдарын ала келсин дешкенден, "Өзүң мындан бир канча күн илгери сеникинде туруп турсунчу" деп таштап кеткен сары чемоданыңды көтөрүп алып үйүңө бет алдым. Деги эмне дүйнөсү калды эле деген ой менен ичин ачсам, майда барат буюм тарымдарыңа кошулуп, жолондун китеби жүрөт. Ошонун эртеси жарма досторуң, биз үнсөзсүз жертиктей өзөгүбүз өрттөнүп, сенин корооңдо оозубузга кеп келбей жабалактап турдук. Адам тирүүсүндө эч качан баркка жетпейт окшобойбу? Сени мынчалык шашылып эрте кетишиңе өзүң күнөөлүсүңбү? Же акыл эс, көрөнгө, өнөр дегенден куру жалак калып бараткан заман өзү күнөөлүүбү? Качан гана табытын кошо жүктөлгөн эски машиненин дөңгөлөгү ордунан козголгондо сенден ажыраганыбызды түшүндүк.
шаардагы досторунун атынан Ырыспай экөөбүз жөнөп калдык. Бет маңдайымда олтурган Ырыспай экөөбүз анда-санда оор үшкүрүнүп, кайгылуу тиктеше калабыз. Эзелтен өнөрпоздорго бай ак тала жергесинде мындан 3 эле күн илгери Жаныбектин жакшылыгына келип кеткенимди эми минтип жамандык менен жакын адамыбызды жерге жашырганы баратканыбызды эстегенде аттиң дүйнө. 1992 жыл 18 август. Таңкы саат 8-де жабалактаган студенттер айыл чарба жумушуна камынып университеттин алдында турдук. Аз өтпөй автобус келип жабыла чуркап жөнөдүк. Ак көйнөк кийген кара тору бала сары чемоданын көтөрүнүп биз менен катар ашка автобуска чуркап жөнөдү. Капыстан чемодандын оозу ачылып кетип, ичиндеги дүйнөсүнүн баардыгы чачылып эле жатып калды. Автобустун оозунда тыгылышып кире албай турган ат башлык Айбек Оразакунов деген бала экөөбүзгө күлкү табылбай араң турган жаныбыз ыкшып күлүп калдык. Кийин ойлосом, ошол чачылган дүйнөсүн жыйнап жаткан бала Калмурат экен. Андан кийин 2 айлык эстен кеткис күндөрү менен айыл чарба жумушунан тараган соң Калмурат, Айбек болуп бир бөлмөдө чогуу туруп калдык. Ал кезде биз Советтер Союзунун акыркы доорунда мектептен билим алып калган китепкөй жана элек. Нуска дүкөнүнөн Сооронбай Жусуевдин Күмүш жылдыз деген китеби колума тийип калды. Кучак толгон китептерди көтөрүнүп, Айбек экөөбүз бөлмөгө келсек, Калмурат комузун кыңгыратып олтуруптур. Сооронбайдын китебин менден алып, коңшу бөлмөгө кирип кетти. Күндөр өтүп жатты. Бара-бара Калмурат экөөбүз жакындан сырдашкан курбуларга айландык. Бир күнү комузунун кулагын бурай, мен бир обон жараттым, угасыңбы? Деп калды. Азыр ойлосом, ошол саам анын алгачкы обонуна анчейин деле маани бербептирмин. Жаштыктын деми менен ашыктык отуна алоолонгон Калмурат ак жумал бир кызга ашык болуп обон жаратканы. Ал кызды өмүрүнүн соңку күндөрүндө да сезиминде терең аздектей тургандыгын өз оосунан 2 учкурдай эшитип калдым. Анан мезгил тынбай агып, жылдар жыла берди. Калмураттын тагдыры татаал экен. Ушул жылдар аралыгында турмуштан алган катуу соккусуна кошулташыл болуп, энесинен айрылды. Турмуш аны бирде өргө түртсө, бирде орго салып, каалашынча калчай берди. Анын өмүр баянына үңүлө калсаң, жакшы күндөрүнө аралаш бороон чапкындуу, жүрөк үшүткөн окуяларда арбын кездешет. Көпчүлүк учурда анын көктүгү, намыскөйлүгү талантынын жарк деп ачылышына тоскоол болуп койду көрүнөт. Бир канча ирет чыгармачылыгына шарт түзөйүн деген адамдардан өзү оолак качып, убактысында тек көткөрүп жүргөн күндөрү болду. Ардандыбы, же куру намыс калдырдыбы? Мен бул кыялын эч түшүнө алчу эмесмин. Жедеп көнүп бүткөн тили тең туштары ал мүнөзүнө маани деле бербей калчубуз. Бири билгеним, анын жакшы санаалаштарынын дээрлик көпчүлүгү Кыргызга келген бир талант экенин түшүнүп турсак да, ичибизден гана өтүп кейисек да жакшылап колдоо көрсөтө албадык. Өкүнүчтүү. Бирок аттиң бардык достору өз айткандай итке мингенгедей чөнтөгү жукалардан элек. Эми анын бардыгы өттү кетти. Кежир экенсиң деп канча жолу какшасам, мойнуна албаган жаны, көзү өтөөрдөн азмурда кайталап айткан кежирсиң деген кебиме баш ийгендей муй түштү да, аздан соң кечирим сурай эми түшүндүм. Кежир экенмин даке, кечирчи, деди кайраң какем. Тең туштарынан өз мезгилинде манасчы Ырыспай Исаков жана журналист Жеңишбек Эдигеев, акындардан Акбар Рыскулов менен Жумайдин Кадыров сыяктуу агайларыбыз Калмураттын талантын тереңден талдай билип, көпчүлүк учурларда колдоо көрсөтүп калышты. Айрыкча чөнтөгү жукарып, кысталып турган кыйын кезеңдеринде бир нече ирет анын ажатын ачышканы, моралдык жактан дем болуп беришкени бизге жакшы маалым. Анын бир мыкты сапаты поэзияны терең түшүнө билип, салмактуу обондорду чыгаргандыгында. Али күнгө дейре татаал вариациялардан турган обондорду комуздун коштоосунда Калмураттай кубулжутуп черткен
бир да кишини көрө элекмин. Ак талаанын бос чаптуу адырын этектей чакан айылдын калың мүрзөсү жайгашкан. Калың эл Калмуратты акыркы жайына узатышканы кабактарынан кар жаап, үнсүз жерди тиктей тунжурашат. Бир уч топурак алаканга толгон соң, шаардагы досторуңдун атынан атап топурак салдык. Качан сени кара жерге жашырып бүтүрүшкөндө, агаң каргылданган үнү менен калың элге кайрыла: "Эл журт, менин иним Калмурат кандай адам эле?" деп калды. Жакшы эле дедик жапырт жабыла. "Эл журт, Калмураттын кимде карызы бар эле?" деди. Ошол жерден бардыгыбыз куураган курсактын айынан карызга белчесинен баткан Калмураттын татаал тагдырын түшүнүп турсак да, аргасыз унчук албай, карызы жок эле дедик калбайтып. "О, турмуш, сен неге мынча адамга шорду арбын бергенсиң?" Мындан бир нече ай илгери калаага концерт койчумун деп таманы тешилип, бир нече ирет кап курсак чиновниктердин эшигин түрткүлөгөндө, эмнеге анын чүкөсү айкүр түшкөн жок. Ансыз да жарга такалып турган маданиятыбызга жөлөк болоюн деген ойдон куружалак калган өкмөтүбүз мындай таз кейпин кие берсе, анда шорубуз арылбасы айдан ачык. Ары бери урунуп, жүгүрүп жүрүп өткөргөн ошол концертти анын алгачкы жана акыркы концерти болуп кала берди. Өмүрүң кыска болгону менен ат көтөргүс мукам обондорду жаратып, саз жашап өттүң. Мындай өмүрдү маңыздуу өмүр дейт. Сенин экинчи өмүрүңдүн доору жакында башталат. Акыл эсти маңгылган 21 кылымда жашап жатып, жүрөктөн өтүп жүрүнгө жеткен обондорду жаратканыңдын өзү эрдикке тете иш. Ичке толгон күйүт менен шаарга кайтып келе жаттык. Унчукпай, үнсүз ойлор менен алек болуп, Калмураттын өлүмү менен эч келише албай, утуру үшкүрүнөбүз. Көзүм илинип кетиптир. Оң капталымдан бирөө түрткүлөгөндөн ойгонуп кеттим. Калаага жакындап калыптырбыз. Ырыспай мени элейип көпкө тиктеп туруп, "Калмураттын ыры" деди. "Радиодо сенин соңку жараткан "Болоюн сенин боогачың" деген ырың жаңырып жатыптыр. Каңырыгыбыз түтөп кетти. Айланадагылар сенин сыбызгыган обонуңдун сыйкырына магдырап кулак төшүшөт. Бизге мураска калтырып кеткен чыгармаларыңа каниет кыла, ичимден "Өлбөй кал досум" деп жибердим. Өткөндө агасы Гүлмуратка жолугуп коеюн деп үйүнө кире калсам, ичакы өткөн окуяны эске салып, жүк үстүндө ээсиз калган сары чамадандын чалдыбары чыгып турат. Атасынан эскерелик кезинде ажырап, жетимдиктин запкысын тарткан бала мындан бир канча жыл илгери шаарга жалгыз чемоданын көтөрүнүп окууга киргенин элестеттим. Анын чемодандан башка карманган байлыгы, акылы жана угармандарын сыйкырлай алчу өнөрү бар боло турган. Сиздер жогоруда Данияр Исановдун "Сары чемодан" аттуу эскерме баянын уктуңуздар. Көркөм окуган Эгемберди Бекболиев, режиссеру Бегайым Жайчиева, үн режиссеру Жайнак Көчөков, үн оператору Гүлмира Бекбоева. Саламатта калыңыздар.